Бишкек жана Ош шаарларындагы Сапат эл аралык билим берүү мекемелеринин 400га жакын мугалими кышкы каникул убагында 4 күндүк квалификацияны жогорулатуучу семинардан окушту. Семинардын негизги максаты педагогдук кесиптин деңгээлин жогорулатуу, заманбап билим берүү ыкмаларын өздөштүрүү жана мугалимдерди окуучуларга сапаттуу билим берүүгө даярдоо. Окутуу кыргыз, орус жана англис тилдеринде жүргүзүлүп, ар бир профилдик сабактарга өзгөчө көңүл бурулду. Бул иш-чаранын негизги максаты мугалимдердин билимин жаңылоо жана алардын кийинки семестрде жана андан кийинки окуу процессинде сапаттуу билим берүүгө даярдоо. Биз бул иш-чараны жыл сайын өткөрүүнү пландап жатабыз. Мугалимдер жаңы окутуу ыкмалары, заманбап окуу материалдары жана методологиялар тууралуу үзгүлтүксүз маалымат алып турушу керек. Негизи идея мугалимдерди жаңылап турган билим берүү чөйрөсүндө даяр кармоо жана жаңы багыттарга, жаңы окутуу формаларына ыкчам ыңгайлаша билүүсүн камсыз кылуу. Семинар кафедраларга бөлүнгөн форматта уюштурулуп, мугалимдер өз багыттары боюнча терең билим алышты. Окутууларды Ала Тоо эл аралык университетинин квалификацияны жогорулатуу жана үзгүлтүксүз билим берүү институтунун методисттери алып барышты. Сабактарда мугалимдер үчүн жаңы окутуу ыкмалары, заман талабына ылайык методдор жана практикалык инструменттер колдонулуп, өз ара тажрыйба алмашуу жүрдү. Бул семинарды өткөрүүнүн алдында албетте мугалимдер менен, ошо предмет кафедранын башчылары менен, предмет координаторлору менен бар жолугушуу болуп, кандай темаларды өтөбүз, анын бар анкетирование, сурамжылоо жүргүзүп, жетекчилик менен макулдашып, анан темалар чыккан, расписаниялар коюлган. Мугалимдер ошол келгенден баштап мен түшүндүм, мен группаларга да кирип атам, абдан жакшы маанайлары, анткени алар сурамжылоого жазган сабактары бүтүндөй коюлгонго аракет кылдык. Семинар мугалимдер үчүн теориялык гана эмес, практикалык жактан да пайдалуу болду. Семинардын катышуучулары жаңы билимдерди өздөштүрүшүп, окуучулар менен бир толкунда иштөөгө багытталган заманбап ыкмаларды үйрөнүштү. Азыр уже балдардын өсүп келе жаткан муундун алдыда болгондугуна байланыштуу дайыма мугалимдер да жаңы билимдерге ээ болуп туруш керек. Нейросеттердин жардамы менен мугалимдердин ишин жөнөкөйлөтө турган бизге мындай инструменттерди берди да, ошол жагы аябай пайдалуу болду. Анан бул хакатон деген методиканы өтүп атабыз. Ошо балдарда же окуучулардабы, мугалимдердеби же коллегаңбы же администрациябы, негизи биз баягы дайыма контактта болгон адамдардын менен бир проблема пайда болсо, ошонун чечүү жолдорун үйрөткөн бир методиканы үйрөндүк да. Сапат эл аралык билим берүү мекемеси мугалимдердин өзгүлтүксүз өнүгүүсүнө өзгөчө көңүл буруп, алардын кесиптик деңгээлин жогорулатуучу мына ушундай семинарларды жыл сайын өткөрүүнү пландоодо. Анткени мугалимдин өнүгүүсү окуучунун ийгилигинин негизги ачкычы. Калия Карыбекова, Нурсултан Нурланов, билим жаңылыктарына.